Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар. Мен Москва шаарында 5-6 февралда болуп, биздин мекендештердин чакыруусу менен барып жолугуп келдим. Анан кийин ошол мекендештерибизден сиздерге салам айтуу менен бирге ошол жакта болуп аткан көйгөйлөрдү сөзсүз силерге жеткизип коеюн деп таптым. Биринчиден, азыркы эң чоң маселе бул тил, тарых, орус тилин, тарыхын жана мыйзамдарын биздин мекендештерди сөзсүз билиш керек деп орус өкмөтү милдеттендирген экен. Анан ошол жакта экзамен тапшырып, тест тапшырып, ошондой свидетельстволорду алыш керек экен да биздин мекендештер. Ошол маселе боюнча бул жакта биздин Тышкы иштер министрлиги жана миграция министрлиги кандай иш жүргүзүп атышат? Бул жактан сүйлөшүп, ушул орус посольствосунун алкагындабы же башка формадабы кетип аткан мигранттарды даярдап, ушул жактан орус тилин ушул экзаменди тапшырып кеткенге мүмкүнчүлүк түзсөк болмок негизи. Ошондой бир чараларды көрсөк, мигранттарыбызга оңоюраак болмок, бирок ошондой чаралар көрүлбөй атыптыр. Ошого мен ойлойм, бул маселе боюнча мен суранат элем, протокольный поручение жөнөтүп, ушул министерстволор эмне иш кылып атышат жана кандай ушул сунуштары бар биздин мекендештердин бул маселесин чечкенге. Экинчиден, бул биздин мекендештер, ошол жерде диаспора жана жердештердин ошол ынтымактары, мекендештерибиз каза болуп калган учурларда өздөрү акча чогултат экен, ритуалдык агентстволорго кайрылып, өздөрү жөнөтөт экен да. Закон боюнча бул жакта ошондой учурларга каралган акчаларды өз учурунда бербейт экен. Себеби бул жерде адам каза болуп атса, Кыргызстанда туугандарын дагы ошол мезгилде чуркап, бир справкаларды чогултканга эч кандай мүмкүнчүлүгү жок. Анан ошондой справкаларды сурашат экен да, анан акча беребиз депчи. Арга жоктон анан биздин мекендештер өздөрү ошо мамлекеттин функциясын аткарып, ошол жерде диаспора өзү жөнөтөт экен. Аябай көп сын пикир айтышты да ушул маселе боюнча. Ошондуктан мен ойлойм, буну дагы биз бир угуп, текшерип, кандай кылып атат тиешелүү министрликтер карашыбыз керек экен. Ошол азыр коллегалар айтып кеткен медосмотр боюнча аябай көп кыйынчылыктар жаралып атыптыр. Эртең менен барышат экен, Сахарова деген 80 километр экен Москвадан. Ал жерде бир күн туруп, очереди жетпей, кайрадан келишет экен. Дактилоскопиядан баштап, ошо 5300'лүк анализ тапшырышат экен. И каждый 3 ай ошону кылыш керек экен да. Биздин өкмөт кандай чара көрөт, кандай сүйлөшүүлөр жүргүзөт, ушул маселени тез арада чечпесек, өтө кыйынчылыктарды жаратып атыптыр биздин мекендештерге. Анан эң чоң маселе биздин ошол жакта жашап калган, орусиян гражданствосын алган, же болбосо бала чакасы менен барган мекендештердин балдары орус тилин үйрөнүп, биздин кыргыз тилди унутуп, биздин маданияттан алыстап, ушундай болуп атышыптыр. Бир кандайдыр бир маданий центрибиз жок экен да. Ошол боюнча мен кечээ угуп калдым, ошо ВДНХда биздин Кыргызстанга караган ошо площадь бар экен. Ошол боюнча өкмөткө атайын поручение бербейликпи, даярдап, бир кандайдыр бир маданий центр, ошол жерде курстарды ачып, кыргыз тилин үйрөнгөнгө, ошол эле биздин барган мекендештер ал жакта өзүнүн переквалификация кылып, башка курстарга окуй турган бир маданий центр ачуу зарыл экен деп ойлойм. Ошол мен айткан маселелер боюнча урматтуу төрага атайын протоколдук поручение берели деп суранамын. Рахмат.